Менин атым Виталий Белошапкин. Мен Белошапкин Бро студиясынын кошо негиздөөчүсүмүн. Бул видеодо мен жакшы сапаттагы контентти үй шартында тартууга болобу жана аны кантип кылса болорун айтып беремин. Эмне үчүн үй шартында контент түзүү оор? Үй бул фотостудия эмес. Үй салып жатканда эч ким фотосурөт тартуу үчүн жарык берүү шарттары жөнүндө ойлонбойт. Үйдө жөн эле шарт жок. Фон дагы, жарык дагы жок. Биз анча чоң эмес буюмдарды фотосурөткө тартуу үчүн варианттарды карап чыгабыз. Себеби чоң көлөмдөгү буюмдарга жарык берүү жана алар үчүн шарттарды табуу татаалыраак. Алар жөнүндө биз өткөн видеолордо сүйлөшкөнбүз. Эсиңерге алыңыздар. Үй шартында жана адистер таратылбастан жасалган контент маркетплейстерге чыгаруу үчүн жараксыз болуп калышы мүмкүн. Ал социалдык тармактар үчүн жарашы мүмкүн. Биринчи, бизге керек нерсе бул ак фон. Чоң студиялык фонду табыш силерге кыйыныраак болот жана ал кымбат. Ошондуктан бизге A1 форматындагы чоң барактар керек. Жөн эле ватман керек. Эгер биз чоң эмес бир нерсе тартып жатсак, экөөнү колдонсок болот. Бирөө жерге салынат, анын үстүнө товар жайгашат. Экинчиси фон катары. Лайтбокска окшош нерсе болот. Муну кантип бекитебиз? Ойлонуш керек. Фонду силер бир нерсеге прищепка же скотч менен илип койсоңор болот. Экинчиси жакшы жарык керек. Эмне үчүн болсо дагы эң жакшы жарык бул күн. Бирок ачык күндүн нурунда тартпай терезеден түшкөн жарыкта тартыш керек. Эгер сценаны терезе жака туура жайгаштырсак, биз тегиз жарык түшкөн фонду жана андагы буюмду алабыз. Жеңилирээк вариант лайтбоксту пайдалануу. Бул жөнүндө биз мурда видео тартканбыз. Ал күндүн кайсы жерде турганын карабайт жана каалаган убакта тарта берсеңер болот. Күндүн жарыгы туруктуу эмес, дайыма эле боло бербейт. Съемка кылууга күндүзгү гана убакыт бар. Ошондуктан өзүңөрдүн съемкаңарды эртерээк пландаштырып, эртерээк даярданышыңар керек. Күндү көзөмөлдөгөн болбойт. Аны булуттар тосуп калышы мүмкүн. Бардыгын алдын ала караш керек. Эгер сизге ватмандардан жасалган лайтбоксту жарык кылыш керек болсо, жарык берүү булактарын кошо сатып алуу керек. Ар бир эле столго коюучу лампа туура келе бербейт. Алардын жарыгынын температурасы ар кандай. Жана жыйынтыгында мындай жарык менен тартылган фотосурөттөр кошумча түсү кирирээк болуп калат. Арзан варианттар нейтралдык температурасы менен 2-3 жарык шакекчилерин алып, схемадагыдай кылып, 1-2 жарык булагынын алдына, 1-2 жарык булагын артына жайгаштыруу керек. Силердин фотосурөттөрдү тирүүрөөк жана жагымдуураак кылууга жардам бере турган акыркы элемент бул композиция. Силер башка ишкерлер өз буюмдарын жана продуктларын кантип тартып жаткандарын карап, кадрда аларды ошондой кылып жайгаштырсаңар болот. Башка адамдардын иштеринен эргүү алыш үчүн мен силерге Pinterest'ти пайдаланууга кеңеш беремин. Келгиле издеп көрөлү. Кургак жемиштерди кантип тартышат? Мисалы, ушул сүрөттү алалы. Ал ак фондо жасалган. Демек бизге жарайт. Элементтерди так фотосурөттөгүдөй кылып жайгаштыралы. Жакса, демек жакшы болду. Жакпаса, демек башка үлгү табыш керек да, дагы бир жолу тартуу керек. Үй шартында жакшы жана кооз тартууга болот. Бул оңой эмес, бирок үзгүлтүксүз аракет кылса, сизде тажрыйба пайда болот жана алар укмуш кадрларды тартууга жардам берет. Саламатта калыңыздар.